Саламатсыңарбы? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы кыргыз тили сабагы 8-класстар үчүн 13-сабак. Тема жаксыз сүйлөм. Жаксыз сүйлөмдө бир тутумдуу сүйлөмдүн бир түрү. Жактуу сүйлөм сыяктуу бул сүйлөмдө да катышпайт, баяндооч гана бар. Энин таптакыр жок болушу, сүйлөмдүн негизин жалгыз гана баяндоочтун түзүп турушу жаксыз сүйлөмдүн өзгөчөлүгү болуп саналат. Грамматикалык ээси жок жана анын болушу да талап кылынбаган сүйлөмдөр жаксыз сүйлөмдөр деп аталат. Грамматикалык ээси жок жана анын болушу да талап кылынбаган сүйлөмдөр жаксыз сүйлөмдөр деп аталат. Жаксыз сүйлөмдөр кептин бардык түрлөрүндө, ооз-эки кепте, адабий тилде жана анын бардык жанрларында кеңири колдонулат. Демек, түшүнсөк болот экен, макал лакап болушу мүмкүн, катардагы сүйлөм болушу мүмкүн экен, табышмак болушу мүмкүн экен. Демек, алардын бардыгы жаксыз сүйлөм боло алат экен, эгер биз эрежелерге ылайыктуу түзсөк. Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык ээ менен байланышы жок. Кыймыл-аракетти, абалды, сынды, өлчөмдү жана башка билдирет. Мына ушул өзгөчөлүктүн, башкача айтканда баяндоочтун ээ менен байланышы, катышы болбогондугунун натыйжасында жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоочунун жак мүчөсү жок. Эгер болсо да, ээнин болушун талап кылбайт. Мисалы, күндүз ызаатта, түндө кызматта. Табышмак бул жерде ызаатта, кызматта дегендерге маани берели. Уулду төрөйт, уятын кошо төрөбөйт. Бул да макалдан мисал келтирилип атат. Баяндооч үчүнчү жактагы этиштен же башка сөз түркүмүнөн болот. Биз бул жөнүндө дагы жогоруда айттык. Жак мүчөсү жок, эгер болсо да ээнин болушун талап кылбайт. Демек, үчүнчү жакта турушу мүмкүн деп атабыз. Бирок ал сүйлөмдө дагы ээнин болушун талап кылбайт. Ээнин таптакыр жок болушу, сүйлөмдүн негизин жалгыз гана баяндоочтун түзүп турушу жаксыз сүйлөмдүн эң негизги өзгөчөлүгү болуп эсептелинет экен. Жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоочторунун да белгилүү өлчөмдө түзүлүшү бөтөнчөлүктөрү бар. Баяндоочу зат атоочтон болот же ага кызматчы сөздөр тизмектешип айтылат. Мисалы, оозуңа май кагылайын. Үйдө баатыр, жоодо жок. Кайда болсо да бир өлүм. Бул жерде ошол баяндоочу зат атоочтон болот же ага кызматчы сөздөр жалганат деп атабыз. Ошол оозуңа май. Зат атооч, баатыр деген зат атооч, бир өлүм деген зат атоочтук милдетти аткарып жатат. Сын атоочтук баяндооч аркылуу уюшулат. Демек, жогоруда айтып кеттик, кыймыл-аракетин, сынын да билдирет деп. Сага оңой болгону менен мага кыйын. Суудай суюк, уудай ачуу. Бул жерде кыйын, суюк, ачуу деген сын атоочтук милдет аткарып жатат. Жок. Ээнин болушун дагы такыр талап кылынбай атат. Мисалы, суудай суюк, уудай ачуу деген мисалды карайлы. Ал жерде эч кандай грамматикалык ээнин болушун талап кылбайт. Негизги баяндоочко мүмкүн, тийиш, керек, эмес, экен деген көмөкчү милдет аткаруучу сөздөр тизмектешүү менен кары адамга катуу айтууга мүмкүн эмес. 1 жылда эмес, 10 жылда да бүтпөйгө тийиш. Негизги баяндоочко мүмкүн, тийиш, керек эмес, экен деген көмөкчү милдет аткаруучу сөздөрдүн жалгануусу аркылуу экен. Бул жерде биринчи сүйлөмдө айтууга мүмкүн эмес, экинчи сүйлөмдө бүтпөйгө тийиш
Бул жердеги ошол тийиш, мүмкүн эмес деген көмөкчү сөздөрдүн жардамы менен уюшулуп атат. Баяндоочтун милдетин бас мүчөсү аркылуу жасалган атоочтук аткарганда жакшы сүйлөм түзүлөт экен. Баяндоочтун милдетин бас мүчөсү жалгануу аркылуу атоочтук аткарганда. Жаактуудан кепшебес, аркалуудан оонабас. Оонабас бас мүчөлөр уланып атат. Кийинкисиде дагы арыса да, ачса да бермейинче суу ичпес, жем жебес. Демек, ичпес, жебес. Булар эки мисал тең табышмак жанрында экен. Негизги баяндоочко жарайт, жарабайт, болот, болбойт, туура келет деген көмөкчү этиштер тизмектешкенде жакшы сүйлөм түзүлөт. Жарайт, жарабайт, болот, болбойт, туура келет деген көмөкчү этиштер. Мисалы, аалымдарды ээрчитип барууга болбойт. Бул жердеги болбойт. Эми ушинтип жашоого туура келет экен да. Демек, туура келет деген көмөкчү этиштердин жардамы менен түзүлгөн сүйлөмдөр. Демек, бул сүйлөмдөрдүн жогорудагы мисалдарды баарын карасак, дээрлик ал жердеги эч кандай грамматикалык ээни байкоого болбойт. Демек, түшүнүп алдыгы жакшы сүйлөмдө. Тапшырма. Тапшырманы кантип аткарабыз? Төмөнкү сөздөрдү катыштырып, жакшы сүйлөм түзгүлө. Аларда колдонулган айкындооч мүчөлөргө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Оор, таттуу, жасоого мүмкүнбү, окууга болот, жаман болбос эле. Демек, ушул сөздөрдү катыштырып, жакшы сүйлөм түзөбүз жана аларга синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Бул деген демек, ал сүйлөмдөгү айкындооч мүчөлөргө синтаксистик талдооду жүргүзөбүз. Саламатта калгыла, силерге ийгилик.